Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 11 май 2023 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Новопокровкада жүрөм туугандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Ленин көчөсү жана Шевченко көчөсүнүн кесишинде турам. Ошол жерден бир аз эле түндүктү карай бас оң тарапка бурсаңыздар Эшпай көчөсүнө барабыздар. Эшпай көчөсү 22А дарегинде сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерден мынакей көпчүлүгөн деле маршруткалар эмес, силер шаардын бурчу-бурчуна барабыздар. Аламидин базары деле анча деле алыс эмес. Машинаңыз менен же маршрут менен бат эле барып калсаңыздар болот. Так. Дагы эмне маалымат берейин, барып мен калган маалыматты берейин туугандар үйгө барып. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Дарек Эшпай көчөсү 22А дарегинде жайгашкан. Эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат, түндүк чек арасы кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 5 соток, фактически 8 сотоктай бар экен. Жана мынакей жолдор орто кеңдикте шагыл төшөлгөн. Көчө тараптан Көлтранстардай дарбаза жана забор. Жакын жерде жөө батып келген аралыкта мектеп, садиктер бар экен туугандар. Дагы эмне маалымат? Электр энергиясы, суу бар. Эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Бул мынакей короосу. Бул жакта толук түрдө кирпич менен салынган мансард тибиндеги үй. 140 квадрат метр туугандар мынакей. Ал тарабы стяжка, кенен көп эле машина баткандай жер, жана төрүндө деле навестер бар экен. Ал жака деле машина койсоңуз деле болот, жана склад катары пайдалансаңыз деле болот. Аларды видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү, жана алды тарабында кухня, отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө деле бар туугандар. Бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Так, биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосун да бир чекеден сиздерге көргөзүп чыгам туугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул үйүбүздүн кире бериши прихожка туугандар. Түштүк тараптан терезе мынакей. Отопление, паровое отопление и көмүр жана электр энергиясы менен жылыткан котел менен үйүбүз жылыйт. Жана бул жакта тамактануучу бөлмө и кухня, электрический, газовый плита жана көрүп тургансыздардай мебелдер. Үй ээси бир эле тапчыкка кийимин алып чыгып кетем дейт. Калган көрүп турган нерселердин баары калат туугандар. Үй деле жаңы эле салынган, ремонттар да жаңы. И андан ары бул жерде душ, ажаткана. Так. Бул жакта экинчи өтүп кеткен тепкичтер, жана түз эле кирсек, бул тарабында зал жайгашкан. Залдын көрүнүшү. Батыш тараптан көрсөңүздөр терезелер, полдору ламинат, отопление батареялары туугандар. Андан ары эми экинчи этаж мансардты көргөзөйүн. Так. Окей, көрсөңүздөр тепкичтер орнотулган үйгө. Бул экинчи этаждын холлу туугандар. Көрүп тургансыздар ремонт, жана бул жерден эки бөлмөгө өтүп кете алабыз. Чыгыш тараптан терезелер. Киргенде эле сол тарапта биринчи бөлмө. Батыш тараптан терезе орнотулган. И бул жакта дагы бир бөлмө. Полдор жагыштан болгон пол экен. Үйдүн батыш тарабынан мынакей мындай навес бар, азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Так, эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Так, мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Бул жакта мынакей очокканага карашы тагылган бөлмө. Терезеден болгон эшик, литра стяжка болгон, штукатурка. Бир эле очок куруу калыптыр бул жагында. Калган даяр. И андан ары. Отопление котелу жайгашкан бөлмө, электр энергиясы жана көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат. Так. Дагы эмне маалымат? Андан ары эми
Коросун ачып, калган маалыматты биржекеден берейин. Бул жакта жер жемшекенге жер, мынакей бош жер. И бул үйүздүн батыш түштүк тараптан көрүнүшү. Навес, кенен бир машина атат. Бул жака деле көрө машина койгонго жер. Анан жер жемшекенге жер и төрүндө мондай дагы бош турган мондай навестин түбү бар экен. Ал жак стеналары пескоблок, корол тегерентте мондай бийик пескоблок менен тосулган туугандар. Мына ушундай үйдүн тышкарындагы ажаткана, ал жака чейин тротуарлар баары бар. Так, бул үйүбүздүн баасы $88,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга мен эсител деп калтырам туугандар, зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.